Мына ушундай жагымдуу маанайда биз эфир залдары улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин студиябызды жаркыратып өзгөчө конокторубуз келип калды, кесиптеш. Аларды тааныштырып өтсөм, облустук балдар чыгармачыл борборунун окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Калматова Зарыл эжеке жана ошондой эле массалык уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Нуралиева Дилирам эжеке. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Маанайлар эң сонун. Дем алыштан соң жумуш кандай башталды деги? Жаңы күч, жаңы дем болуп, Жаңы күч, жаңы дем менен жумушту баштап алдык буюрса. Азыркы күндө ушул пландарыбызды жазып, жаңы кружокторду ачуу менен алектенүүдөбүз. Комплектование жүрүп жатат азыркы ушул тапта. Деги эле ошол жумуш боюнча сүйлөп калдык. Кандай иримдер ачылып атат? Балдар чыгармачылык борборунда жаңы окуу жылына карата кандай пландар болуп атат да? Биздин балдар чыгармачылык борборунда өзү негизи 4 багыт боюнча иш алып барабыз. Алар туризм жана экология багыты боюнча, ошондой эле техникалык чыгармачылык багыты боюнча, көркөм кол өнөрчүлүк багыты боюнча, улуттук маданият жана тил багыты боюнча ушул 4 багытта ирим иштерин уюштуруп иш жүргүзүп келебиз. Анан быйылкы окуу жылында жаңы дагы айыл чарба багыты боюнча дагы багыт ачып, ошого иримдерди ачууну азыр максаттап пландарга киргизип отурабыз. Алар бул айыл чарба багытындагы иримдерибиз фитобарство деген ирим, орнитология, балык өстүрүүчүлүк, жыгач устачылык, дагы темир менен иштөө, ушул сыяктуу ишкердикке багыт бере турган иримдерди ачууну пландаштырып отурабыз. Эжеке, ушул айыл чарба иримдерине канча жаштан баштап окуучулар келсе болот? Айыл чарба иримдерине азыр жогорку класстын окуучулары келсе деген тилектебиз. Себеби бизде өзү биздин уставыбызда 6 жаштан баштап 17 жашка чейинки окуучуларды кабыл алуу боюнча уставда кабыл алынган. Бирок биз азыр ушу айыл чарбага ишке тартканыбызга байланыштуу 5 класстан жогорку окуучуларды алсак дейбиз. Баягы мектептин аянтчаларында баягы парниктерди өстүрүү, биздин азыркы кээ бир райондорубузда, мисалы Алай райондорубузда, Араван райондорубузда ушундай парниктерди өстүрүп, лимондорду өстүрүп, ушундай кружокторду иштеп келет да. Эми ушундай кружоктор дагы көбөйтсөк деген үмүттөбүз. Баракелде эжеке. Жогоруда атап кеткен иримдерди чет өлкөлүктөрдөн дагы көрүп, анан киргиздиңиздерби же кандай? Чет өлкөлүктөрдөн дагы анан азыркы мезгилдин талабы ушул болуп атпайбы? Ал ишкердикке басым жасоо болупчу. Абдан жакшы. Дилирам эжеке суроо бергим келип турат. Жакында эле Ысык көлгөө фестивалда конкурска катышып келишкен экен. Дал ушул конкурстан кандай ийгиликтерди жаратып келдиңиздер? Биз биринчиден ушул бүгүнкү таңда сиздер менен тосуп отурганыма аябай кубанычтамын. Анан бул азыркы айтып өткөн конкурс эл аралык этно карнавал Ысык көл досторун чакырат деп аталат. Бул салтка айланып калган. Быйыл 10-жылы өттү. Анан биз жылда катышып, жылда барып, бир топ ийгиликтерди жаратып, балдарыбыздын ушул чыгармачылык дареметин өстүрүүдө аябай чоң өбөлгө болот да. Быйылкы жылыбыз дагы аябай жемиштүү болду. 20 окуучунун ичинен биз 4 жанр боюнча катыштык сынакка. Жеке би аткаруу, ансамбль, комушчулар ансамбль, жеке музыкалык аспапта ойноо. Анан быйылкы жылы алгачкы ирет ушул театр искусствосы деген номинация боюнча сынак болду. Ага катыштык. Анан дайыма ушул салтка айланып калган вокал жанры. Биз вокал жанрынан ушул баш байгелерди ушул күнгө чейин ээлеп келгенбиз. Ушул быйылкы жылы дагы 9 жаштан 13 жаш куракка чейинки Каракулжа районунан Терек суу орто мектебинин окуучусу Абдимит Алипов Элмирза деген балабыз баш байгени утуп алды. Ошондой эле ушул вокал жанрынан 14-17 жаш курактан окуучу кызыбыз Рахманалиева Айсизим деген 1-орунду ээледи. Кичинекей жаш курактан
Өзгөн районунан Мурас ириминин окуучусу Асанова Гулира деген кызыбыз 1-орунду ээледи. Ийгиликтер жакшы эле болду. Негизи ушул этнокарнавалдын уюштурулганы бизде жылдан жылга өнүп, өсүп, жаңылыктар киргизилип, билим берүү министрлиги тарабынан ушул министр менен жолугуш атайын уюштурулат. Кабыл алуусунда болобуз. Анан Бишкекте жөө жүрүш болот, салтанаттуу жөө жүрүш. Бул Курманжан Датка энебиздин эстелигинин астынан ушул баягы өчпөс сот жеңиш аянтына чейин жөө жүрүш. Анан ушул Улуу Ата Мейкендик согушта каза болгон баатыр аталарыбыздын эскерип ошолордун эмесине таазим кылып ушул жерге гүлдөрдү коюу. Ушул жалпы этнокарнавалдын катышуучулары эми бир гана Кыргызстан эмес, Кыргызстан 7 тубан болсо, чет өлкөдөн келген командалар дагы ушул этнокарнавалдын ушул парадка, чоң салтанатка катышат. Анан ошол жерден бир күндүк күнүбүз өтүп көлгө сапар тартабыз. Эжек айтсаңыз, ушул жака барып келиш балким демириш табылабы же ушул этнокарнавалды уюштургандар тарабынан акча бөлүнүп берилеби? Ушул жол акысы, балким жолдо тамак аш акысы кандай болуп калат? Сөзсүз түрдө мына бизде жыл ичиндеги жыйынтык, мына окуу жылынын жыйынтыгы боюнча бизде иш-чаралар өткөрүлүп, ошол иш-чарада жеңип чыккан балдарыбызды райондон облустук турга келет. Бул жерден жеңип чыккан балдарды биз сунуштайбыз этнокарнавалга. Албетте путевкасы ошол 8,5 миңден турат. Биз ошол Кыргыз Республикасынын президентинин ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлчүлүгү тарабынан каттар жолдонуп, райондук акимчиликтерге, айыл өкмөттөргө кайрылуу менен ар бир айыл өкмөт өзүнүн окуучусун, өзүнүн талантын өзү колдойт да, колдоо көрсөтүп, ошол жол барагын төлөп берет. Анан өздөрү кызыктар бул нерсегечи. Ушу биздин райондон жеңүүчү болуп чыкса, облустук турда да жеңип чыкканда аябай сүйүнүп эмесет, ошол этнокарнавалга биздин райондун атынан барып катышып келишет дегенчи. Андан сырткары дагы формаларын тиктирип берүүгө ошол демөөрчүлөр аркылуу ата-энелерибизге рахмат. Ата-энелер өздөрү колдоп, өздөрү чуркап, баласынын талантын көрүп эме кылып аткандан кийин ошо сырт жака чыгууга да мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атышат да бизге. Эң жакшы. Негизи ушул ар бир иримдин өзүнчө бир спонсор табасыздарбы? Эмне демириш табасыздар? Мисалы, үстүндөгү формасын тиктиргенге балким кандайдыр бир каражаттар керек болуп калат. Же ушул окуу мындай балдар чыгармачылык борборунун өзүнүн бюджетине бөлүнөбү? Бизде азыр мына өзүбүздүн Ош облустук балдар чыгармачылык борбору жөнүндө айта турган болсок, ушул мезгилге чейин бизде баягы алгачкы ЮНЕСКО клубуна мүчө болуп киргенибизде атайын ушул ардактуу мүчө деп демөөрчүлөр катары биздин белгилүү инсандарды, искусство жаатындагы, мисалы үчүн Самара Каримова, анан биздин ушул жогорку кеңештин депутаты Улан Примов мырзаны өзүбүзгө ошо ардактуу мүчө катары кабыл алып, анан бизге ушул бир нече жылдан бери эми Улан Примов жакшы жардамдарын көрсөтүп келди да. Алай районунун фольклордук топ 17 бала ушул этнокарнавалга жөнөп жатканда Улан Примовдун колдоосу менен балдардын ошо фольклордук топтун костюмдарын, ошо керектүү костюм, анан жол чыгымдарын каржылап эме кылып берип турду. Негизинен ата-эне анан ушул демөөрчүлөрдүн жардамы менен формаларыбызды, анан ошо алыс жака ошо республикалык, эл аралык сынактарга барганда ошо жол чыгымдарыбыз ошолор аркылуу каржыланат. Өкмөт тарабынан, атайын билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулган "Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам" аттуу сынак бар бизде. Вокал, музыкалык аспап, жеке би жанрлары боюнча. Ушул сынак толук өкмөт тарабынан каржыланат. Балдардын барып келүүсү, 3 күндүк, 5 күндүк жатакана, тамак аш бардыгы ошо билим берүү министрлиги тарабынан каржыланат. Негизи эле ошол планга кирип калган
биз 21 кылымдын интеллектуалдары сынагыбыздагы облустук турдун жеңүүчүлөрүн республикага алып барганда, ал жерде сөзсүз ушул билим берүү министрлиги тарабынан каржыланат, самолетто учуп барып келүүсү, анан ушул Кыргыз деңизи пансионаттарга жайгашуусу, 5 күндүк балдардын тамак ашы, эс алуусу, ушул баардыгы биздин өкмөт тарабынан каржыланат. Сандык айтсаңыз, азыркы учурда ушул чыгармачылык борбордо канча ийрим бар? Дейли ушул алыскы аймактарга көңүл буруу болобу? Ушул ийримдер тууралуу балким. Биздин балдар чыгармачылык борборунда 30 ийрим менен биз жыл жыйынтыгын жыйынтыктадык. Азыр жаңы окуу жылы башталып, дагы жаңы ийримдерди ачып, жаңы мугалимдерибиз келип жатат бизде. Анан биздин ийримдерибиз негизинен Ош шаарында, анан Ош шаарындагы садиктерде, ошондой эле Арабан, Кара Суу, Нукат районунун мектептеринде дагы уюштурулган. Мындан сырткары биздин баардык райондорубузда райондук балдар чыгармачылык борборлору иш жүргүзөт. Канча мугалим эмгектенесиздер? Азыркы учурда? Биз азыркы учурда 30 мугалим эмгектенебиз. 30 мугалим. Эжеге айтсаңыз, ушул мына айыл чарба ийримине аябай кызыгып калдым да. Ушуга кандай шарттар түзүлүп жатат? Балким сиздер дагы мындай демөөрчү издеп, мындай чоң шарттар түзүп окуучуларды. Бул эми жаңы баштап атабыз да, мынучу. Эми азыр кагазга, планга кирди. Буйруса, азыр ушул немеге сынак жарыялап атабыз. Ушул кружокторду ким кандай алып барат боюнча. Анан кийин эми ошол муну ачып эле тим болбостон, ал ишти улантып, жыйынтыгы болуш керек да, сөзсүз түрдөчү. Көбүнчө кайсыл ийримге көңүл бурасыздар? Балким би, балким комуз жааты. Бизде бардык ийримдерге көңүл бурулат. Бардык ийримдерге. Баарына бирдей басым жасалат. Бардык ийримдерге бирдей басым жасалат. Бизде ушу багыттарыбыз боюнча борборлорубуз бар Бишкекте. Балажан эстетикалык окуусулдук борбору, Алтын түйүн техникалык чыгармачылык багыты, улуттук инженерлик академиябыз, туризм экология багытында дагы борборубуз бар Бишкекте. Алардан бизге иштер, буйруктар, жоолор келип турат. Аларды биз дайым аткарууга алып, чогуу иш алып барабыз. Анан бардык келген түрдүү сынактарга биздин ийримдерибиз өз багыттары боюнча катышышат. Баракелде. Эжеге сынак деп калдыңыз, алдыда кандай сынактарга катышайын деген ойлор бар? Балким чет мамлекетке чыгып, балким кошуна кокуш өлкөлөргө чыгып. Алдыда азыр бизде туризм жана экология багыты боюнча сырттан өткөрүлүүчү сынактарыбыз бар. Булардын буйрук жоолору май айында келип, мөөнөттөрү эртеңки сентябрь, октябрь, ноябрь айына чейинки сынактарыбыз бар. Бул сырттан өткөрүлүүчү. Буларды бүт биздин ушул туризм экология багытындагы ийримдерибиз, андан сырткары кызыккан дагы башка ийримдерибиз катыша алат. Бардыгы азыр ошол ийримдерге жеткирилген жоолору. Деги эле ушул окуучуларды канча жаштан баштап кабыл аласыздар? Канча жашка чейин? Окуучуларды ошо 6 жаштан баштап кабыл алабыз, 17 жашка чейин. Учурда канча окуучу бар? Учурда бизде былтыр 1046 окуучу менен жыйынтыктаганбыз окуу жылын. Эми быйыл дагы ийримдер ачылса, андан дагы көбүрөөк болот. 1200-1300га чейин окуучуларды камтыйбыз. Баракелде. Ушул мисалы ата-энелер окуучуларды алып келгенде сиздердин анын мисалы бийге алып келсе, анын бийин шыктыгына шыгып баруу экен деп көңүл бурасыздарбы же? Сөзсүз түрдө биздин ийримдерибиз бар, ошол мугалимдерибиз мектептерден ошо өздөрүнүн кандай багытта ийримде иштеп атат, ошол багытка татыктуу окуучуларды тандап алышат. Сөзсүз түрдө ата-энелерден арыздар алынат. Биздин директордун атына ушул кружокко ийримге катышууга уруксат бериңиздер деген ушундай немелер менен. Андан сырткары биз ушу мектептерде уюштурган ийримдерибизди мектеп администрациясы менен биргеликте келишимдерди түзөбүз. Себеби ал жерде биздин ийримдерибизге кааналар болуш керек, атайын өткөнгө. Булар боюнча макулдашып, мектеп жетекчиси директорлор менен келишим түзүлөт бизде. Баракелде. Дилеремчик айтсаңыз, жана этно карнавалда вокал боюнча биздин окуучубуз мыкты деңгээлде алып келди дедиңиз. Ушул окуучуңуз тууралуу айтып кетсеңиз, канча жашта, кандай ийгиликтери бар, алдыда кандай пландар коюп ушул окуучуга карата? Мындан да башка сынактарга катышайын деген үмүттөрүңүз барбы? Чет жакка чыгайлы деп жатасыздарбы? Албетте, бул окуучу жөнүндө айта турган болсом, биринчи быйылкы жылы эле келип катышып аткан жок. Бул бала 4 класста окугандан баштап ушул Терек Суу Капчыгай айыл өкмөтүнө карайт. Бул эң алыскы Каракулжа районундагы эң алыскы айылдардын бири да. Анан климаттык шарты да ал жерде оор. Бул мектептин өзүндө музыка мугалими бар, ийрим ачылган эмес. Анан ушул мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу
сынак бул аймактар аралык сынак деп айтылат да. Ошол алыскы райондордон айыл апалар бир гана ушул ийримдер эмес, ушул мектептердеги таланттуу балдарды да аныктап тартып алып чыгуу болгон да. Ошол биз ушул алыскы райондон ушул бала алгачкы райондуктурлардан облустуктурга өтпөй келген, себеби жана вокалдык данный болот да. Баягы Кудай берген талант бар, бирок ошону да тапташ керек. Анан эч мондай ата энеси дагы ушунчалык баласын колдоп, ушул ошко чейин алып келип, белгилүү ырчылар, могул вокал боюнча сабактарды алып, кийинки жылдары анан райондук турда 2-нчи орундарды ээледи. Биз райондук турда 1-нчи орунду ээлегенде областной турга алып келебиз да. Ушунда көптөгөн эмгек менен облустук турга келип, мурунку жылы пандемияга чейин жеңип чыгып, республикага бара турган болгон. Анан шартка байланыштуу пандемия болуп, республикалык тур өтпөй калды. Анан бала ушунчалык ызаланып жүрдү да, мен ушул деңгээлге жетем, республикага чыгам деген мезгилде ошондой болуп калды. Жок, кийинки жылы кайра улантылды. Бирок кайрадан отбор болду да, кайрадан. Себеби бир жылдын ичинде баланын үнү өзгөрөт. Биз айттык, биздин жеңүүчүлөр ушул боюнча республика жок, бир жылдын ичинде үнү өзгөрөт баланын. Комузчулар дагы ошо колу ийкемге келбей пандемияда үйдө отурушту бул балдар. Кайрадан сынак өткөрүп, кайра даярдап өткөрөсүңөр дегенде, бала ушунчалык аракет кылып жандыры менен кайра кийинки жылы да 1-нчи орунду ээледи да. Анан былтыркы жылы республикалык турга катышып, ошол жерде 2-нчи орунду ээледи. Мына карабайсыздар, 1 жыл өттү. Быйылкы жылы бала баш байгени ээлеп келди да. Бул оңой келген жок. Баягы ошол алыскы райондон келип эле баш байгени ала калган жок. Бул 5-6 жылдык эмгеги болду баланын. Кудай буйруса, азыр эми биз эл аралык сынакта баш байгени ээлегенден кийин биз эми республикалык райондук сынактарга катышпайбыз. Ушундай чек койдук да, биз өсүшүбүз керек. Мындан ары албетте тил маселеси, эл аралык башка өлкөлөрдө өткөн сынактарга өз эне тилинде, анан ушу чет тилинде ырларды аткарыш керек да. Ошого тил курстарын окуганга, бул азыр шыктанып үйрөнүп, орус тилинде, өзүбүздүн тилибизде, кыргыз тилибизде, анан ушул башка чет тилдерде ырдаганга азыр даярданып жатат. Баракелдичке. Зарлычка айтсаңыз, ушул балдар чыгармачылык борбору дейли ачылганына канча жыл болду? Эмгектенип келе жатканына канча жыл болду? Балдар чыгармачылык борбору өзү 1965-жылы түптөлгөн. Убагында экология борбору өзүнчө болуп жүргөн. Техникалык багыт өзүнчө, а бул жерде туризм багыты өзүнчө болуп, кийин 1996-жылы биригип, бул жерде Турбазада түптөл иш жүргүзүп атабыз. Ал жерге келгенден кийин ошо көркөм колөнүүчүлүк багыты менен улуттук жана тил жана маданият багыты кошулуп ачылды да. Ага чейин ушу 3 багытта өз-өзүнчө иш жүргүзүлүп келген. Эчке жана сиз тил деп калдыңыз. Мисалы ушул тилге канчалык деңгээлде көңүл бурасыздар? Балким кыргыз тилге өзүнчө мындай иримдер жокпу ушул? Бизде мына иримдер боюнча мурунку жылдары ушул тил, дүйнөлүк тилдер деген багытта иш алып барып, ошо Кытай тили, англис тили, ушул ирим жетекчилерибиз ушул кадрларга карап туруп ушул тилдер боюнча ачылган. Кийинчерээк бизде могу олимпиада боюнча мына Ош шаарында Мерим ошо предметтик олимпиадаларга даярдоо катары ошо мектептен тышкаркы мекеме катары ушул ишти алып жүргөндөн кийин биз предметтерди чыгарып балдар чыгармачылык борборунда өнөр үйрөтүү, ошо техникалык чыгармачылык багытта, анан туризм, экология, ушул багыттарда гана иштеп иш жүргүзүп калдык да. Ошондо деле бизде шаардан айырмачылыгыбыз бар да. Шаарда ушул көркөм эстетикалык багыттагы иримдер ачылган болсо, биз ушул 4 багытта азыр кесиптешим айткандай, туризм, экология багыты, техникалык чыгармачылык багытта ойлоп табуучулар өтө чоң программадагы иш жүрдү да. Былтыркы окуу жылында бизде тыным болгон жок.
ушу балдардын техникалык ушу ойлоп табуучулук дареметтерин өстүрүү максатында республикадан Алтын түйүн тарабынан түрдүү иш чаралар уюштурду. Инженердик каникул деп атайын ушул облустан команда балдарды, ушул жөндөмдүү балдарыбызды Бишкекке чакырып мастер класстарды өтүшүп, форум, чоң форумдар өткөрүлдү. Анан 17 январь бизде бүткүл дүйнөлүк ойлоп табуучу балдардын күнү деп белгиленип, быйылкы жылы ушул Zoom программасы менен Кыргыз патент тарабынан жалпы ушул 7 дубан көргөзмө өткөрүлдү дагы. Ошол жерде да чоң программалар каралды да, эми жылга салпка айланып ушул күндү балдар үчүн арнайбыз, ойлоп табуучуларга арнайбыз деп. Эң жакшы. Эжеке, ушул ойлоп табуучулар деп калдыңыздар. Ойлоп табуучуларга деги эле ушул сиздердин чыгармачылык борбордо канчалык деңгээлде көңүл бурулуп жатат? Негизги эле ишибиз былтыркы жыл ушу ойлоп табуучулар болду. Бул маселеде биз албетте мына жогорку окуу жайлар мына оштуу менен биргеликте, профессор окумуштуулар менен биргеликте ошолор тарабынан биз мондай мастер-класс окууларды өтүп, мугалимдерибиз. Анан балдар азыр мондай карап көрсөң, ушу жаш ойлоп табуучуларыбыз ошо кыйла алдыда да, Нокат районундагы да бизде ушул былтыркы жылы жеңүүчү болуп чыккан бир мектеп, Парпиев мектеп гимназиясы болсо керек, ошол жерден аябай күчтүү балдар чыгып эме болду. Кошумча окуулар Алтын түйүн тарабынан мугалимдин ошо кесиптик чеберчилигин өстүрүү максатында семинар тренингдер. Жана эле айтып кетпедимби, ошол инженердик каникулдарда ошол 3D программа менен иштөө. Анан ошол быйылкы жылы Ош облусунда атайын Алтын түйүн инженердик техникалык академиянын филиалы ачылды да. Филиалы бул жалпы облусту тейлөө үчүн Кара Суу районуна караштуу Кыргыз Чек айылына Сыдыгалайч мектебинде ачылып, бул мамлекеттик деңгээлде ушул биздин жетекчилерибиздин катышуусунда, анан атайын ошол билим берүү министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылып, быйылкы сентябрдан ушул ойлоп табуучулар үчүн кызмат көрсөтө турган 3-4 миллиондук жабдыктар менен камсыз болгон мындай окуу жайы деп атасак болот да, ушул балдар үчүн. Баракелде дагы болсун. Иликтерди каалайбыз. Азыркы биздин эфирибиздин акыркы суроолорунун бири болсун. Өзүңүздөр тууралуу айтып кетсеңиздер, канча жылдан бери эмгектенесиздер? Негизи өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Мен бул балдар чыгармачылык борборунда 24 жылдан бери эмгектенип келем. Өзүм химбиологмун. Буга чейин ушу туризм жана экология багытында иш жүргүзүп келдим, бөлүм башчы болуп. Ошо эколог катары фитобарьеримин жүргүзүп келем. Билерим сизден? Биз бул борбордо ушул 2005 жылдан бери иштеп келемин. Биздин борбор билбейм, мен үчүн өтө кызыктуу. Мен ушул жалпы ушу педагогикалык стажым монда карап көрсөм, техникалык чыгармачылык борбор бөлүмдүн усулчусу болуп киргем. Андан кийин кол өнөрчүлүк бөлүмдүн бөлүм башчысы, кийин эстетикалык тарбия берүү бөлүм башчысы, анан улуттук маданият бөлүм башчысы, эми бүгүнкү күндө массалык уюштуруу бөлүмү. Биз ушул иш тажрыйбабызда өзүбүздүн билимибизди да өркүндөтүп, ушул бардык тармакка мындай бардык тармакта иштеп кетүүгө далалат жасап, балдарыбызга, мына ирим окуучуларыбызда өзүбүздүн билимибизди берип келебиз. Азыркы учурда мен салттык жаа атуу иримин жетектейм. Массалык уюштуруу бөлүмү, анан бөлүм башчылыктан сырткары ушул мектептерде ушул жаа атуу өнөрүн киргизип, окутуп үйрөтүп келебиз. Эң жакшы. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик дейли да, сиздерге эркин микрофонду берели, узаталы. Өзүңүздөр жакындарыңызга, балким окуучуларыңыздарга ийгилик каалап жөнөтөсүздөр. Бардык ушу кыргыз элибизде тынчтылык каалайбыз. Кесиптештерибизди өзүбүздүн жаңы окуу жылы менен куттуктайбыз. Жаңы окуу жылына жаңы күч, жаңы дем, жаңы чыгармачылык ийгиликтерди каалап, дайыма ушу балдарга өздөрүнүн билимин берип, чарчабай талкпастан эмгектене беришин каалайбыз. Ушу өлкөбүз тынч болсун,
Баарыңыздар силерге ишиңерге ийгилик, ден соолуктуу болгула. Диларамызга сизден болсун. Жалпы элиме ушул кесиптешим айткандай тынчылык, заманыбыз өнүп өссүн, ушул өсүп келе жаткан жаш муундарыбыз ар тараптуу мындай келечегибиздин куруучулары, мыкты куруучуларынан болсун. Силердин куттуу студияңарда дайыма мыкты балдарыбыз өнөрлөрүн тартуулап жүрө беришсин. Ата энелерибизге дагы ушул учурдан пайдаланып рахмат айтып кетким келет да. Ата энелер ушул дайыма ушул бизди колдоп, балдарын ушул каалаган максаттарына жеткирип жүрөт. Бардыгыбызга аманчылык, тынчылык. Ыраазычылык билдиребиз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызда облустук балдар чыгармачыл борборунун окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Калматова Зарыл эжеке жана ошондой эле массалык уюштуруучу бөлүмүнүн башчысы Нуралиева Диларам эжеке болду. Ал эми биз болсо эфирибизди алда карай улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызстан биздин деги эле биздин мекен жөнүндө эмнелерди билесиз? Кесиптешим бир аз маалымат айта кетсең. Азыркы Кыргызстан тууралуу маалымат биз сюжеттен алалы, андан соң биз дагы кыскача толуктайбыз, Албетте.